Үгүт малындагы аравандан чыккан арадашуу бүгүнкү күндүн чыныгы картинасы. Анткени азыр бир айылдагы 10 үй бүлө шайлоонун таасиринен чыга албай оң жакта карап калышкан. Шайлоо өтөрү, эртең татыктуусу, балким акчасы көбү, балким билими тереңи, балким акылы бары келери анык. Мындан караганда ашкере партиянын фанатына айлануунун кажети жок. Анткени бектер кетип, эл калары эбак эле айтылган жөндүү сөз. Ушу Кыргызда адаттагыдай эле урууга бөлүнбөй, региондорго бөлүнбөй дагы башталды. Аймактарда бардык партиялардын өкүлдөрү азыр үгүт насыят иштерин жүргүзүп атышат. Ар кимиси ар кылыкма менен. Кээ бир жерлерде партиялардын өкүлдөрү, партиялардын үгүттөөчүлөрү, агитаторлору бири-бири менен талашып, мушташып кеткен мыйзамга каршы иштер да болуп атат. Мен айтар элем, бул өтө туура эмес да. Кыргыз табияты көп партиялуулукту көп кабылдай элек. Ошондуктан да көз караштардын ар түрдүүлүгү ынанымды эмес, каршылыкты, бирин-бирин сыйлабаган, жатка жакпаган жоруктарды жаратууда. Алар баары эле чогулуп, бирин-бири жамандап, жолугушуп алып эле ошол жерден чыр чатактар көп чыгып, бирин-бири урушуп, талашып, ушундай нерселер көп болуп кетет да. Ошого айтарым, чоңдорго деле ушул айтарым, шайлоого карата элдерди чогулткан кезде эч кандай уруш талашы жок, бирин-бири жамандабастан, биримдикте жакшы мындай шайлоо өткөргөнгө аракет кылышыны тилек кылат. Ар бир шайлоодо агитация маалында ар дайым бардык каршылаштар бири-бирине атайын бут тосуп уюштурушат. Бири-биринин дарегине мазоктоо кептерин айтышат. Мен тазамын, мен мамлекет үчүн деп эптеп упай топтоонун аракетин жасашат. Албетте бул шайлоонун тартиби деп түшүнгөн менен өз программасын, платформасын айтып, атаандаштарына карата акарат келтирбей эле жолугушуу иш-чараларын өткөрүүгө эмнеге болбосун? Президент өкмөттү жамандап коюшта партиялары ким депутаты оңой эле бири менен бири жамандап. Азыр эми башка системага өтүп башты, партиялар же болсо кандидаттары жамандап. Ошонун ортосунда баягы бирин-бири колдогондор же туугандар чыгып калып, уруш чыгып, аравандыр колдоо катыш. Эми бул туура эмес негизи. Бирин-бири пиар коюп же каралаганчы. Өзүң программаңды айт, кыла турган ишиңди айт же кылган ишиңди айт, элге көрүнгөнчү. Мына сүйлө, эл өз тандап алат, кылган ишин карап, өзүн карап элечи. Эл ошого көнүп калды, мурункудай болбойчу. Той болот, тойдун эртеси да болот. Бүгүн эки адамды каршылаткан, душман санаттыргандар балким тагдырына жазылса эртең эле мандат алып парламенттен орун алат. Бул жактагы абал баарына эле дайын. Баягылар достордон болуп келишет. Бул жакта калган карапайымдарчы берген 1-2 миң сом үчүн сөгүшкөнгө чейин барып, эки жакты караткан саясаттын сасык оорусунан алар кантип айыгат? Кеп ошондо. Гүлжина Мөндөбө, Кутман Мамашев, жаңылыктар үчүн.